Салам баарыңыздарга, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде ашкана тазалык аттуу видеолорубуздун 4-бөлүгү болмокчу. Буга чейинки видеолордо мен өзүмдүн духовкамды, кир жуучу машинамды, ошондой эле майда барат, идиш аяктарды жууган видеолорум бар. Эгер ушул сыяктуу видеолор сиздерге кызык болсо, кирип көрүп алсаңыздар болот. Ушул видеонун алтына шилтемесин калтырып коем. Ал эми бүгүн жалпы эле ашкананы тазалоо жөнүндө видео болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Мурда мен үй жыйноодо жалпы толук баардыгын тазалап алуу иштерин баардык бөлмөлөрдү бир баштап, бир күндө же 2 күндө бүтүрүп алууга аракет кылсам, азыр андай мүмкүнчүлүк жок. Үйдө кичинекей балдар, алардын тамак аштары жана башка майда барат жумуштар менен бир күндө баардыгын сапаттуу бүтүрүп алуу мүмкүн эмес. Андыктан бөлмөлөргө бөлүп алууга өттүм. Бүгүн ашкананы тазалайбыз. Ошондой эле мурда майда барат жумуштардан баштасам, азыр чоң жумуштарды алгач бүтүрүп алууга өттүм. Ошондо күндүн аягында алың кетип, чарчап, жумушуң сапатсыз боло баштаган кезде майда барат жумуштарды кийинки күнгө деле калтырып койсок болот. Бүгүн мен терезелерди, ошондой эле люстраларды жана муздаткычты, ошондой эле чоң заттарды жууп тазалап алам. Бүгүнкү видеодо мен майда барат текчелерди, идиш аяктарды тазалоону кыскартып коюуну эле чечтим. Анткени видео абдан эле узун болуп кетет экен. Ошондуктан мен бүгүн муздаткычка басым жасагым келип турат. Анткени өткөнкү видеодогу комментарийлерде дал ушул муздаткычты тазалоону көрсөтүп берсеңиз, видео тартсаңыз деген сыяктуу суроолор бар болчу. Андыктан келиңиздер, бүгүн муздаткычты толук тазалап алабыз. Өзгөчө деле каражаттарды колдонбойм. Алгач баардык заттарын бошотуп, ошондой эле баардык текчелерин дагы чыгарып алып, андан кийин жугана бир жолу таза майлык менен баардыгын сүртүп чыгам. Андан кийин ичи тышын өзүмдүн азыркы тапта колдонуп жүргөн каражаттардын бири бул кадимки эле сиф, ваннага, раковинага, ошондой эле темир жана пластик буюмдарга абдан жакшы, баардыгын жакшы кетирет. Ичи тышын ошо менен тазалап эле андан кийин кайрадан таза майлык менен арчып, ордуна коюп койсок болот. Ошондой эле терезе, пластик терезелерди дагы дал ушул каражат менен жуудум, абдан жакшы жардам берет. Ал эми муздаткычтын ичиндеги жыт боюнча айта турган болсок, андай деле жыт жок. Ошентсе дагы өзүмдүн угуп билгеним боюнча сода менен уксус жакшы жардам берет деп айтышат. Мен азыр таза сууга 2 аш кашыктай 80% уксустан коштум. Ошондой эле 2 аш кашык сода кошуп, таза сууга жакшылап чайкап, ичи тышын баардыгын жууп чыктым. Ошондой эле тоңдургучту дагы ичин жакшылап жууп, бир жолу арчып койдум.
key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ошондой эле муздаткычта ар кандай жыттар пайда болбош үчүн мен ар дайым соданы колдоном. Соданын капкагын ачып эле ачык коюп койсок болот, же болбосо башка идишке салып ачык турса өзүнө жагымсыз жыттарды сиңирип алат жана эч кандай жыт деле пайда болбойт. Эң негизгиси албетте тазалык. Ичин ар дайым жууп тазалап турсак эле жыттан арылабыз. Ошондой эле тамак аштарды дагы ар дайым бетин жаап салып жүргөндөн соң сүт болобу, май болобу, ошондой эле айрыкча приправа жана тамак аштын калдыктарын мына ушундай контейнерлерге салып, бетин же болбосо тамак ашты орогон салфан менен ороп койсок дагы абдан сонун болот. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my... Ошондой эле биздин ашканада столешница ак түстө болгондуктан мен ар дайым Санфорду колдоном. Бул гелевый каражат, агартуучу белизна. Дал ошондон эле губкага бир аз алып, бардыгын тегиз майлап, андан кийин 5 мүнөттө эле агарып таптаза болуп калат. Раковинаны ошондой эле кафелдерди деле жуусак болот. Кафелдин айрыкча кошулган жерлерин дагы агартып жакшы тазалайт. Достор, мына ушу менен бүгүнкү видеобуз дагы аягына чыкты. Бир аз да болсо сиздерге мотивация болсун деген ойдо. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.